2026 өтө турган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда экологиялык көзөмөл күчөтүлүүдө. Оюндардын бир катар негизги иш-чаралары дал ушул жайлоодо уюштурулары белгилүү. Даярдык иштеринин алкагында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы Кырчын жайлоосунда рейд өткөрүп, жайыттарды коргоо жана жаратылышты зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Белгилей кетсек, мындай көзөмөл иштери бүгүнкү күнгө чейин да үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келген. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызмат тарабынан ушундай жайыт аймактарында, жаратылыш аймактарында күчөтүлгөн тартипте экологиялык рейдтик иш-чаралар жүрүп атат да. Бүгүнкү күндө биз мына Кырчын жайлоосунда турабыз. Буга чейин биз туруктуу негизде бул жакта көзөмөл иштерин жүргүзүп келгенбиз. Себеп дегенде мототранспорт каражаттарын аныктоо учурунда ошону менен эле катар көк шибер, жайыттын үстүндө мототранспорт, автотранспорттарда жүргөн учурлар кезип атат да. Бүгүнкү күндө бул боюнча бизде Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынан атайын тапшырма түшүрүлгөн. Ошого байланыштуу мына жол кайгыл кызматы менен биргеликте Кырчын жайлоосунда рейдтик иш-чараны бүгүнкү күндө өткөрдүк. Рейдтик иш-чаралар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026 жылдын май айында кабыл алынган 330 токтомунун негизинде уюштурулууда. Аталган токтомго ылайык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына, жайыттарга, ошондой эле парктык жана пляждык аймактарга мототранспорт каражаттарынын кирүүсүнө чектөө киргизилген. Рейдтин жүрүшүндө бузуулар азайыптыр чындыгындачы. Буга чейин дагы иштердин жүрүшүнүн натыйжасы менен бул жерде бүгүнкү күндө 3 гана факт аныкталды. Ошол фактылар боюнча мыйзамда белгиленген чараларды көрүп, ошону менен эле түшүндүрүү иштерин өткөрдүк. Бул жерде жергиликтүү тургундар, эс алуучулар, ошондой эле конок үйлөрдүн ээлери бүгүнкү күндө түшүнүп калыптыр. Жашыл көк шибердин үстүндө унааны койгонго болбойт, жашыл чөптү тепселеген болбойт экендигин булар ынанып, бүгүнкү күндө булар тараптан дагы белгилүү бир иштер жүрүп атат да. Мындай чаралардын негизги максаты экологиялык тең салмактуулукту сактоо, жайыттарды бузулуудан коргоо жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген коноктор үчүн жаратылыштын кооздугун сактап калуу болуп саналат. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ысык Көл районунан.